Азыр өзүңүздөр жакшы белгилеп кеттиңиздер, урматтуу кесиптештер, салыктык эмес кирешелер боюнча биз кечээ мыйзам колдоп бердик. Биз буга чейин дагы, урматтуу кесиптештер, жол фондусун түзгөндө дагы ушу биз мурда бир фракция болуп турганда демилгелеп көтөрүп бергенбиз, шуну колдоп бергенбиз. Бирок тилекке каршы ошол биздин колдоп берген фондубуз бүгүнкүгө чейин өзүнүн максатына жетпей келип атат. Муну жакшы билесиздер. Азыр мына эми азыр кечөөнү өзүңүздөр ушул мыйзамдап киргенде айттыңыздар, мына ички жолдорго мына эми толук камдуу киришип, ички жолдорду толук бүтүрөбүз депчи. Бирок ошол эле мезгилде ички жолдорду мына кесиптештерибиздин баары айтат, ички жолдордун бардыгы силердин балансыңарга өтпөй атканы өтө өкүнүчтүү нерсе. Ааламга жол айылдан башталат дегенде бизде айылдагы элдердин жолдорун бүтүрө албай атабыз. Урматтуу Абсат Токтогулович, сиз ушуга көңүл бурсаңыз, баланска алгыла деселер, ушу ар кайсы себептерди айтып, баланска алгандан коркот. Коркпогула андан. Мына күндөн күнгө силерге бөлүнгөн каражат да көбөйүп атат, техникага да көбөйүп атат. Мына эми кийинки жылдан баштап оборудование асфальт заводдордун баары келип атат, дробилкалардын баары келип атат. Муну өзүңүз да айтып келатасыз. Муну коркпой алыш керек. Эми мына өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, мост боюнча, көпүрө боюнча айтып атасыз. Көпүрөнү да курганды дагы жөнөтүш керек. Кызматкерлерди ушул студенттерди окутуп, тез аранын ичинде даярдаш керек аларды дагычы. Анткени бизде көпүрө куруучу атамекендик ишканалар жок, чынын келгенде. Мына азыр мен өзүмдүн окурума айтсам, мына Камбар ата бирде өтө чоң көпүрөлөр салынып атат, ушул жака башка жактан келип куруп атышат да. Ушундай маселе көп. Биздин жана ички жолдордогу көпүрөлөрдү курганга дагы маселе көп болуп атат. Ошон үчүн мурда 1 километр, 2 километр бир районго берип коюп, биз асфальт заводдорду карап алып турбуз. Мына бүгүнкү күндө асфальт заводдор көтөрө албай атат. Нагрузканын баары көтөрө албай атышат. Муну өзүңүздөр жакшы көрүп атасыздар. Ошондуктан тез аранын ичинде, мына азыр кышкы убакыттын ичинде алып келип оборудование койгонго, ага кыштын суугу, жаздын жылуулугунун кереги жок. Ошондо эртерээк алып келип оборудование койсоңуздар, жаз башталар менен асфальт төшөйүштерин баштаганга да өзүңүзгө мүмкүнчүлүк шарттар болот. Бул биринчиси. Экинчиси, мына азыр азыр айтып кеттиңиздер, мына Кыргыз автожолдорду айтып атасыздар. Кыргыз автожолдо өзү канча штат бар? Түндүк менен түштүккө канчада штат бар? Жалпы канча штат бар? Кыргыз автожол түндүк менен түштүк канча штат бар? Жалпысынан Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы болуп турганда 2565 киши иштеген жалпы. Өзүңөрдүн жетекчилик составында айтып атам мен. Азыр бүгүнкү күндө юг север болуп бөлүнүп 38 адамдан иштейт. Защищенный статьяңар канча? Защищенный статья мен азыр общий жалпысын айтып атам. Бизде жалпы эле защищенный статья болуп эсептелет да, эмесинчи. Абсат Токтогулович, мен ушул ишканалардын түндүк менен түштүк ишкананын себебин түшүнгөн жокмун такырчы. Эмне үчүн девалар менен иштебейсиңер? Мурунку деву менен иштегендер жакта иштеп аттыңар белго? Акчаңардын түз девага түшөт. Ата буларга түшөт экен дагы, булардан кийин тияка барыш үчүн да маселе болуп атат. Силердин берген тапшырмаларды девалар аткарат да. Эмне үчүн именно автожолду ушул маселени карап көргүлөчү. Себеби дегенде сиздин өзүңүздүн орун басарларыңыз бар, башка отделдериңиз бар дегенде, управленияңыз бар, ушулар менен иштесеңиз деле девилер иштейт, ушундай иштеп жүргөндө. Мен ошого бир толук камдуу берип, жазуу түрүндө маалымат бериңизчи, өзүңүздүн ой пикириңизди билдириңизчи. Андан кийин дагы бир маселе, мына Ош-Бишкек жолу, мына то есть Ош-Каракол жолун, Бишкек-Каракол жолунда парапеттерди коюп койдук эле, авария азайдыбы? Азайды. Туурабы? Эми Ош-Бишкек жолундагы бир аз кеңейтип, парапетти айкада коюшубуз керек. Азыр мына кечөөнү жол коопсуздугун бир мыйзам алып келишти, лицензияларды таксилерге лицензия беребиз депчи. Биз колдоп атабыз андайчы. Конечно, авария деген биздин ар бир адамдын өлүмү, бул өтө чоң чыгым. Нежели любой бир акча чыгымына караганда. Бирок ошол эле мезгилде силердин дагы жок дегенде разметкалар толук бүтүрүлөчү. Азыр туман башталат. Муну жакшы билесиңер өзүңөр делечи. Мына азыр мисалы айткандай, мына Бишкек-Каракол жолундагы пешеходко барып атканда үстүндөгү решеткалар турбайбы? Ошону уклон кылгылачы.
bir определенный убакыттан кийин бир уклон потому что көрүнбөйт неме келе аткан. Биз бияктан катып атканда биз ар жүрөбүз да. Көрүнбөйт. Ошону бир уклон кылып койсоңор жанагы пешеходный переходко чейин. Что пешеходдун аркы жактан басып жаткан көрөлү. Кээде балдар чыгып кетет, көрбөй да каласың дагычы. Ошону карасаңар өзүңөр дагы. Мындай жол силер адиссиңер да. Мен ушуну айтам деп умтуп калам силерге постоянно. Аны түп түз кылып койбосоңор ошо пешеходко чейин дарыктан басып кеткен киши көрүнбөйт. Бул силерге кошумча да. Анан урматтуу кесиптештер, бүгүнкү мен ушу мекенчил депутаттык тобунун лидери болгон биринчи фракция болуп атат. Анча мынча кемчиликте кетип аткан болсо кечирим сурайм сиздерден. Анан мен өзүмдүн округум боюнча да бир аз маалымат берип коеюн сиздерге. Бизге номер 30га анан 23-чү депого техниканы бөлүп бериңиздер. Мына асфальт завод дегенди айтып атабыз, жетишпей калып атат. Ошондуктан баарыңыздарга бүгүнкү отчетуңуздарды уккан отчетуңуздарга толук маалымат алдык. Рахмат.